Көчмөндү турмушта жашап келген ата-бабаларыбыз байыртадан бери аңчылыкка чыгып, тайган агытып, аң уулоо менен бүтүндөй бир айылды багып келишкен. Эл ичинен талыкпаган көз катар мергендер чыккан. Аңчылык менен кесип кылгандарды элибиз мергенчилер деп аташкан. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү Кыргыздын кыраан жигиттери кесип кылган тайганчылык, мергенчиликке арнаган турабыз. Аңчылык кыргыздардын салттуу чарбачылыгынын бир багыты. Аңчылык жапайы жаныбарлардын этин, терисин, баалуу мүйүзүн жана башкаларды алуу максатында уюштурулган. Атайы кесипчиликтин түрү болуп, мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка кошумча мүнөзгө ээ болгон. Кыргыздарда аңчылыктын капкан, тузак салуу, мүнүшкөрлүк, мергенчилик, тайган агытуу, бүркүт салуу деген түрлөрү болгон. Кыргыз эли байырдан эле биз тарыхта Енисей доору, Тянь-Шань доору деп бөлөбүз да. Мына ушул байыркы кыргыздар, Енисейде жашаган кыргыздар деле аңчылык кылганда негизги кесиби аңчылык болгон. Мисалы, биз негизги кесипти малчылык деп атпайбызбы? Ал эми кээ бирде аңчылык кошумча кесип дейт, бирок негизги кесиптердин бирине кирген аңчылык. Мына ушул аңчылык кылган мезгилде кыргыздар, байыркы Енисейдеги кыргыздар көбүнчө ошол мезгилде бир гана жаа болгон да. Жаа менен аңчылык кылганда, ошондуктан байыркы Енисейлик кыргыздарда жауу атуу өнөрү абдан күчтүү болгон. Негизинен жапайы эчки, теке, илбээсин, түлкү, карышкыр, майда жандыктарга жана канаттууларга аңчылык кылышкан. Аңчылыкка топ-тобу менен же жалгыздап деле чыгышкан. Аңчылыкка тиешелүү жаа, мылтык, тутма кылтак, капкан, тор, тузак жана башка куралдар болгон. Ата-бабабыз илгертен бери ушул мергенчиликти кесип кылып, өзүнчө бир кумар өнөр катары кабыл алып, бир жагынан өздөрү руханий эс алууга барып атса, экинчи жагынан элди багуу, үй бүлөсүн эле эмес, кошуна колоң элди багуу маселелери жолго коюлган. Салбуурун. Кыргыз элинде илгертен бери айтылып келген жандоочу кийик аттырат деген накыл кеп бар. Көп адамдардын узак убакытка тайган агытып, бүркүт салып, аң уулоого чыгуусу салбуурун деп айтылып келген. Манас эпосунда дагы Манас жигит болгон куракта өзүнүн тели тең туштары менен тайган агытып, бүркүт салып ууга чыккан окуя салбуурунга аттанды деп баяндалып келген. Аңчылыкка айрым убактарда 10дон ашык киши чыгышкан. Анда жердин уусун билген мерген кийиктерди үркүтүүгө атайын кишилерди жиберген. Аларды айдакчылар дешкен. Ал эми калгандары болсо колдоруна мылтык алып, ыңгайлуу жерлерге жашырынып, үрккөн кайбирендердин алдынан тосуп атышкан. Аткан кийиктерди ууга барган кишилердин санына жараша улуулата тең бөлүшкөн. Аткан кишиге башы, төшү, териси тийген. Кийиктердин боорун карын майына кошуп туздап, чокко кактап бышырып жешкен. Ал эми теке атышса, анын өтүн ичишкен. Текенин өтү адамга күч кубат берет, дарылыгы бар деп эсептелинген. Кийик бодочо союлуп, алардан уча чыгарылган. Ошол мезгилде тыйынчы чыккандын териси менен соода кылганда баягы негизги бирдик болгон, акчасы сыяктуу эле. Ошондуктан кыргыздардын ушунчалык мергенчи, көз катар мерген деген ошонон калган. Тыйынчы чыккан терisi кичинекей, ошондуктан ал көз катпаса териси жанын огу менен бузулуп калган да, жыртылып калган. Ошондуктан тыйынчы чыккандын көзүн атканда ошондуктан кыргыздардан байыртан эле көз катар мерген деп бекеринен калган эмес. Санчыга сан. Ууга чыккан адамдардын ичинен жапайы жаныбарларды үркүтүп, айдакчы болуп жүргөндөрдү кара санчы деп айтышкан. Кийик атып, аны бөлүштүргөндө кара санчылардын шыбагасына кийиктин саны тийген. Ошондон улам мергенчилердин салтында санчыга сан деген ылакап кеп тараган. Шыралга. Мергенчилер уудан келе жатканда алдынан жолуккандар шыралга сурашкан. Кээде атып алган кайберендин этин бүт шыралгага таратып берип, үйүнө куру кол кайткан март мергенчилер да болгон. Шыралга сурагандарга атып алышкан кайберендин этинен сөзсүз бөлүп беришкен. Бербесе намыс, уят, кийинки аң уулоодо жолу болбой калат деген ишеним болгон. Шыралганы аял киши сураган эмес. Жандоочу кийик аттырат.
Мергенчилер табият тартуулаган жандыктардын баардыгын эле кыра берген эмес. Атканды токтоткула. Болдой. Убаңго. Неге токтот дейсиң? Ок дарыган машабыз. Аткыла. Токтоткула. Аткыла дейин. Жүк калтырбай кырып тара турган болду. Эй, алчыган бакас. Ой, кайберендерди каргышты. Токтот дейсиң. Токтоткула. Токтоткула дейин. Эпостордо бул ушул экологияны сактоонун бекеринен кайбиренин каргашына каласың деп айткан эмес кыргыздарда. Бекеринен жанакы кожо жашты аскадан учуруп жиберген эмес бул. Ошол баягы жапайы айванаттар болсо дагы ошолорду сактоонун бирден бир баягы жолу катары ушул ооз эки чыгармаларына көрсөткөндөр. Атабыз айтып калчу эле, мисалы оңко тургузуптур деп коет мергенчиликте. Азыр эч ким мындай эте бара албайт. Оңко тургузган эмес. Демек оңко тургузду деген сөз мындай азыркы эсебибиз боюнча бир 1000 кийик атса, муну оңко тургузду деп койгон. Оңко тургузду деген сөз аткан кийиги жыгылбай туруп калган. Бул табият сага эскертүү берип атат. Мындан аркы мергенчилигиңди токтот деген эскертүү болгон. Чындыгында ата-бабаларыбыз ушул мергенчиликке ыктаганда биринчи кезекте ушул жана өзүлөрүнүн курал жаракы, мындайча айтканда, колундагы ата турган жаасынан баштап улам кийинки мезгилдерде айталы бараң, андан тиги 5,5 мылтыкка чейинки өткөн мезгилдеринде ошол өз мезгилине жараша аңчылык кылышкан. Ошондо биринчи кезекте ушул тайгандын ролу зор болгон. Тоодо жашаган көчмөн кыргыз үчүн тайган жайык кышы короосун кайтарган. Ууга чыкса карышкыр, түлкү, чөө алып, асман тиреген аска зоолордо кийиктерди кууп келип, жарга камап берген ардакталган аңчы иттер болгон. Кыргыздар аңчылыкта тайганды аз диктеп, асыл ит катары кылымдан кылымга тукумун үзбөй асырап келишкен. Тайган. Бул тайган бул жер каймактагандан бери мисалы бул биздин өзөгүбүз болгон Манаста айтылат. Кененирээк ушу Саякбай атайын жана Кумайка тереңирээк кайрылып айтылган жерлери бар да. Анан мен баягы биздин элде ушул мал киндиктүү, мал менен мындай оокат кылгандыктан бул тайган абдан зарылчылыктан пайда болгон. Ошол менин кээде мындай иликтөөмдө ушул көрбөйсүзбү? Биздин жашоого ылайыктуу. Мисалы тоого тоо шартына ылайыктуу. Мисалы аска зоодо тайгандан башка пародо жүрө албайт. Анан ошол биздин биринчиден ошо жер шартына ылайык калган. Экинчиден мунун жана күлүктүгү, шамдагайлыгы. Анан мунун артыкча бир өзгөчөлүгү жанагы карышкырга мындай бир тартынбай баргандыгы. Башка пародого салыштырмалуу. Мисалы бул эксперттер Илимпостор иликтесе, бул тайгандан башка ит карышкырга оңой менен барбайт. Эл ичинде айтылган уламыш боюнча тайгандын кырааны жорунун жумурткасынан жаралат. Башы бүркүттүкүндөй, денеси арстандыкындай болгон мифтик куштан туулган. Куш күчүктү ачып эл, буу жонго тууп таштап кетет. Күчүк өтө алсыз, кичинекей болот. Эгерде 3 күндүн ичинде күчүк адамга жолукса, иттин сырттаны тайган кумайык болуп, ээсин түгөнбөгөн кенчикке, ырыс кешикке бөлөп, эшки текеден баштап илбирс жолборусту алат дешет. Андан кечиксе, таз жору болуп калат имиш. Кумайыкка жолуккан киши 7 күнү уктабастан таза бакпаса, кайып болуп кетет деген сыяктуу ар түрдүү уламыштар айтылып келген.
Биздин заманга чейинки 8-кылымдарга тиешелүү 3500 метр бийиктикте жайгашкан Саймалуу таш, ошондой эле Ысык көлдүн Чолпон ата жана түштүктөгү Сармыш сай жана башка аймактардан кездешкен таш беттериндеги тартылган петроглифтерде тайганды элестеткен аңчы иттер менен аң оолоого чыккан көрүнүштөр учурайт. Тайган кыргыз калкынын жашоо турмушунун айрып-алгыс бир бөлүгү катары ооз эки чыгармаларда да жашап келген. Кыргыздын руханий байлыгынын туу чокусу Манас жана Семетей эпостарында Тайган, Кумайык кадимкидей каарман катары өзөктүү окуяларга катышат. Мойнуна болоттон каргы тактырды, жонуна жолборстон үртүк жаптырды. Кырк аркан бою оор казып, түбүнө байлап бактырды. Тайгандын өзүнүн мындай мисалы башка иттерге салыштырмалуу мунун баягы жеңилдиги. Мисалы эми бул тайган эми көрбөйсүзбү, ичинин тартылгандыгы. Ичке болуш керек да. Анткени бул чуркаганга бул аяктады, көөдөнү, жүрөгү чоң болуш керек булардыкы. Жанагы баягы күлүк ат сыяктуу. Булардын мүчөсү башка итке салыштырмалуу башкачараак болот. Тайган Кыргызстандын тоолуу шартында калыптанып байыралган байыркы аңчы иттин тукуму. Тайган бийик тоо, аска зоолорго, ак кар көк музга, калың токой бадалдуу жерлерге жана талаа түскө аңга чыгууга ылайыкташып, уч каяк күлүк, шамдагай, кыран, айбаттуу, алгыр, жытчыл, искуар келип, алыс аралыкка чарчабай чуркайт жана тоодогу катаал шарттарга башкан чыдамдуу. Башы узун, төбөсүнөн караганда жазы келип, тумшуктуу көздөй үч бурч сымал болуп кетет. Эми бул тайгандын тиши тиги башка иттерге салыштырмалуу мындай курчураак болот. Көрдүңөрбү, канжар сыяктуу болот. Ошол бир тиштөө менен сый тиштейт булар. Булардын баягы өзүнчө бир сапатында, мисалы карышкырды тиштегенде бой салып албайт. Булардын өзүнүн ыкмасы бар. Карышкырды алганда ошо толорсуктап токтотуп, бирөө экөө болсо ошо карышкырды чарчатып, ошо токтотуп алып коюшат. Кулактары жука, узун, шалпан келет. Көрдүңөр, кулак абдан жүндүү болот, кыбыттуу болот. Кулак узун, тумшугуна чейин жетет. Тиштери абдан курч болот. Ошол жанагы бир аңды бир тиштөө менен оозомутка сындыра тиштешет да. Тайган окторулуп түйүлө чуркаганда арткы эки буту эки шалпан кулакка жетип, тырмактары менен кулактарын каната тытып таштайт. Бул артыкчылык чыгаан күлүк тайгандын белгиси болуп эсептелет деп илгертеден эл арасында айтылып келген кеп бар. Тайгандар ишенимдүү болот, анан булардын айырмачылыгы күлүктүгү, анан жүрөктүүлүгү менен багланышат. Бул тайгандарга жылуу мамиле жасап, жакшы караш керек. Анткени дегенде мындай орой мамиле кылып, уруп, сабап, ошо аңчылыкка салганда ошонун таасири тиет дагы, тил албай коет же булар кекчил келет да. Акташ, кел. Ай Азамат, молодец, жакшы. Мен ушу тайганды кармап, тайганга кызыгуума бир 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Негизи мурун өзүм охот кылганды жакшы көрчүмүн. Анткени биздин ата бабабыз, чоң атам ошо тайган кармаган экен. Мен эртең менен эрте тургандан кийин тайгандарды тамак бербей туруп, кичине чуркатып, келгенде анан тамак бересиң, бирок тамак бергенде баягы мустак эле тамакты бербеш керек. Эртең менен жылытып, өтө ызык кылып да бербеш керек итке. Негизи өзүнүн маалында эртең менен кечинде тамагын таптап жакшылап бериш керек. 2 маал бериш керек да. Булар ар кандай экен, өзүнүн багуусуна жараша 20-25 жашка чейин кете берет. Дай. Бирок булар тайган мындай да. Мисалы азыр көр, мен эме кылдым, карап атпайбы. Ошол бир жерде эгер мындай чуркап аң немесе сразу кууп жетип ошону өлтүрүшөт. Куйругу чагыраак болуш керек. Буттар тыкыс болуш керек. Сенин көпчүлүк учурда бул жүндөрү кыркып салабыз. Анан кээ бирөө өздөрү да тиштеп салат да карда. Аңга чыгарда моунусун кыркып, анан май менен шылап салам. Улусу бар чокой болуп калат да. Анан мен баягы эми бала кезден бери тайган багып жүргөндөн аксакалдар кышкысын жанагы сууну кечирчү эмес. 8 метр секиришет экен, 8-9 метрге чейин секиришет экен аңдан. Мен жана бир түлкү кууп баратканда ошо аңдан секиргенин көрдүм. Көздөрү чоң, кыйгач жарашкан. Тайган кандай гана өңдө болбосун көздөрү күрөң же кара күрөң түстө болот.
Алгыр болсо тайганын алтындан алып каргы так. Ит агытып куш салган, салбуурундап жер чалган бабалардан калган иш. Кынжы. Илгери кыргыздар тайган дөбөттөрдүн же кармап келген жапайы жырткыч жаныбарлардын тумшугуна каап же тиштеп албас үчүн жыгачтан мурунтук жасап кийгизип коюшкан. Муну кынжы деп аташкан. Аңчылыкка алып жүргөн итти кыргыздар тайган деп айтышат. Тайганды кичинекей күчүккесинен сөөк, чийкет бербей, итке талатпай багып, кастарлап өстүрүшкөн. Тайгандын кыраанын жолборс, ал эми эң мыктысын таганак, кумайык деп айтышат. Кыргыздар атты кандай таптаса, бүркүттү да, тайганды да ошондой таптап аздектешкен. Тайгандар ушу каршкыр келе атканда алыстан сезет, белги берет. Анан эгерде тегиз түстө болсо, тайгандар менен кууп жетип, каршкырды алдырабыз. Ошо бир күнү түнүндө ошо жылкы кайтарып атканбыз. Тайгандар белги берип эле ызы-чуу болуп жүгүрүшүп калды. Жакын жерде экен каршкыр. Ошо каршкырды барып тайгандардын жардамы менен чаап алдык. Кыргызда мындай кеп бар. Кымыр күзгүдө кыйшык чындык бар деп. Ана кээде мен ушул аңга чыкканда тетик аска зоодо тайгандар ошол жанагы канаттуу куш сыяктуу жүргөнүн көрөм да. Ошондо жанагы ушул кумаяк мисалы бул асманда учкан канаттуу менен жерде жүргөн жаныбардын ортосунан чыккан бир миф болуп атпайбы? Уламыш сыяктуу. Уламыш болуп атат да. Көрдүңбү? Бирок ошол уламыштын ошол түбүндө бул чындык бар да. Себеби ошол бул аска зоодо тайган гана жүрө алат, а башка пародо жүрө албайт. Ошондон улам как будто кээде мындай жатып алып караганда ошол учуп жүргөндө жүрүшөт да. Тигити менен улар жүргөн жерлерге чейин барышат булар. Ошо суткалап чуркап булар чарчабайт. Мисалы башка пародоиттер ушул жерде калат. Түз жерден басат калышат. Булар зоокага да чыга. Зоокка тиги шагыл магылдарда кийикти кууп ошол саризине чөп салып ошол камашат булар. Тайгандар негизи өзү канча жашка чейин жашайт? Булар эми жакшы бакса где-то 15-16 жашка чейин жашайт. Бирок бир 10 жыл, мисалы бул сактан где-то 13-14 кар баскан тайга экен, бирок тиши да кичине түшсө дагы жак иштечү. Мисалы үчүн бүркүттөрдү 1 барчын, 2 барчын деп коет го, тайгандардын жашын кантип аныктайт? Тайгандарды айтат жанагы куу ашы дегенде 1 жаш. Куу ашында куудур дейт. Кер ашында кердир дейт. Мисалы бул тайгандарга мүнөздүү бул көпчүлүк учурда бул 3 кар басканда толот. Ошо чучугу толуп ошол маалдарда каршкырга салса болот. 3 кыш өткөндө. 3 кар бастырып. Бир жашында көпчүлүк учурда бирдемени куудуруп бул сак болуш керек да. Буларда баягы опыт жок да. Бирок жүрөк курч болот. Барып бирдемеден таланып же тиз салынып калса, булар баягы жүрөк кайтып калышы мүмкүн да. Мисалы бирдеме качса таладан сөзсүз түрдө жетип анан өлтүрүшөт. Тайган деген сөз бул биздин кыргыз тилине сөзү, мүлүшкөр деген фарс тилинен кирген деп айтып атабыз. Иран фарсы тилинен да. Биз бул маалыматтарды кайдан алабыз? Демек буга чейинки ошо биздин изилдеген окумуштуулардын. Биз таяна турган маселеде ушул Константин Кузьмич Юдахин тарабынан түзүлгөн кыргызча, орусча сөздүк, буга чейинки түзүлүп келген кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү ушуларда көрсөтүлгөн кайсы тилден киргендиги. Бу тайган деген сөз ошол башка тилден киргендиги жөнүндө көрсөтмө берилген эмес. Тайган карышкырга бой алышып барбай, амал менен алат. Каргылап тайган ит алып, кара барчын куш алып. Буга чейин тилекке каршы бул тайганды таптакылы тукумун үзүп алганбыз. Анан азыр ушуга мына тайган сүйүүчүлөргө ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып рахматымды айтат элем да. Ушулардын шарапаты менен азыр тайган кайра өзүнүн калыбына келип атат. Кудай буюрса мунун келечектүү болуп калды да. Кылымдардын кыйрын басып келген кыргыз эли аңчылык, мергенчиликти аркалап, аң уулоо менен үй бүлөсүн гана эмес, бүтүндөй бир айылды багып келишсе, аларга эриш аркак болуп, ит куштан короо жайын кайтарып, бөрү этектен, жоо жакадан алган көчмөн жашоонун тайгак кечүү тар жолунда мал жанына эш болуп берген кыргыз тайганы улуттун сыймыгы болуучу кыргыз элинин энчиси.